кармашкан жери кан болуп, асмандын баары чаң болуп, буту тийген жерлерде бутатын бою жар болуп, буркулдашкан дөөлөргө бул дүйнө тар болуп. Мына ушул сөздөр, ушул ыр саптары бул Көкөтөйдүн ашындагы кошой менен жолойдун ортосундагы күрөштөн алынган. Өзүңүздөр байкагандай биз бүгүн кыргыз күрөшү тууралуу кенен сөз кылабыз. Бул Спорт Тайм берүүсү, мына ушул НТ Спорт каналындагы Спорт Тайм берүүсүнө бүгүн биз кыргыз күрөштүн өкүлдөрүн чакырдык. Кыргыз күрөшү ошол Манас эпосунан бери келип, азыркы учурда кулачын кенен жайып бара жаткан учуру. Мына көчмөндөр оюндарында көптөгөн өлкөлөрдөн келип балбандар күч сынашып атат. Жана ошондой эле Кыргызстандан башка чет өлкөлөрдө дагы бул турнирлер өтүп келет. Андыктан алгач биз сиздерди ошентип коноктор менен тааныштырып баштасак, Майрамбек Атабеков, Кыргыз күрөш федерациясынын вице-президенти, жана ошондой эле Белбоо Качкынбаев, бул Россия өлкөсүнүн кыргыз күрөш боюнча убактылуу президенти, жана ошондой эле биздин оң жагыбыздагылар булар Бекзат Тынчтыкбек уулу, бул көчмөндөр оюндарынын 2 жолку чемпиону, жана ошондой эле Бектуркан Кошмуратов, кыргыз күрөш боюнча улуттук курама команданын мүчөсү, жана ошондой эле көчмөндөр оюндарында 2016 жылы алтын медалды тагынган. Мына ушул коноктор менен кенен сөздү баштасак, биринчи эле Майрамбек мырза, сизге кайрылсак, жакында 14-15 апрелде кыргыз күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты өткөн турат. Бул канчанчы ирет өтүүдө жана кандай деңгээлде өтөт? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул кыргыз күрөшүбүз боюнча чемпионаты 15-16 апрелде Калба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт, Кудай буйрса. Бул мелдеш биз быйыл Азия биринчилигин өткөргөнгө байланыштуу ошол балбандарды эртерээк тандап, биз ошол балбандарды Азия биринчилигинде дүйнөдөн келген башка балбандарга ошол каршы туруш үчүн баягы окуу машыгуу иштерине даярдаш үчүн ошо биз эртерээк Кыргызстандын биринчилигин өткөрүүнү пландап жатабыз, Кудай буйрса. Буга чейин кечирээк өтчү эле, мисалы үчүн август же сентябрларда өтчү эле Кыргызстан чемпионаты. Майларда, кээде июндарда өтүп калчу. Бул баягы акча каражатына байланыштуу нерсе болгондуктан быйыл буюрса жакшы чечилип эрте өтүп жатат. Анткени ошол жанагы азиялык оюнга даярдык көрүү максатында. Ошондо канча салмак категория боюнча? Бизде 7 салмактык түркүм бар. Биздин ошо федерациянын бекитилген түркүмү бул 55, 60, 66, 74, 84, 96, анан оор салмактагы балбандар күч сынашат. Анан абсолюттук салмак деген кандай? Ошол оор салмакта абсолюттук? Оор салмак ошол 96тан өйдөккө жогорку салмактардын баары ошо абсолюттукка кете берет. Кыргызстандын булуң бурчунан келип спортчулар катышат. Негизинен балбандардын саны канча болот ушул Кыргызстан чемпионатында? Кыргызстан чемпионатында 150ден ашыгыраак 200гө чейин кээде жакын болгон убактар болот. Жылдан жылга көбөйүп атат десек болот. Анткени биз көчмөндөр оюндары, ошондой эле быйылкы өткөн Саудияда өткөн кыргыз күрөшү боюнча оор салмакта мелдештер, бул баардыгы ошол биздин жаш өсүп келаткан өспүрүмдөргө, ошондой эле балбандарга стимул берет. Ошонун аркасынан баягы кыргыз күрөштүн машыккан балбандардын саны, ошондой эле кызыккан адамдардын саны, спортсмендердин саны көбөйүп атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн могу быйылкы жылкы көчмө чемпионатка канча балбан катышаары алдын ала айтыш кыйыныраак да, бирок жылдан жылга аз эмес, азайбай көбөйүп атат. Көбөйүп атат. Жана мына ушул урматтуу спорт сүйүүчүлөр, айтып кетсек да, бул Кыргызстандын чемпионаты кыргыз күрөш боюнча бул бир топ кадыр бартуу турнир деп айтсак болот да, себеби ар бир спорттун түрүндө өзүнчө жанагы турнирлердин деңгээли бар да. Бизде албетте кыргыз күрөштөн көчмөндөр оюндарын айтсак болот. Ал чоң турнир, андан сырткары ушул Кыргызстан чемпионатында бул Кыргыз Республикасынын спорт чебери деген наам берилет. Ушул тууралуу айтсаңыз да, кайсы жылдан бери ушундай болду эле, көптөн бери эле ушундай берилип келеби спорттун чебери? Спорттун чебери деп бул спорттук классификацияга кирген көп жыл, кайсы жылдан баштап келген аанасын билбейм, бирок бул спорттун чебери деп Кыргыз Республикасынын спорттун чебери деген наам бул ар бир спортсмен үчүн бул сыймык. Ошон үчүн биринчи орунду алган балбандар Кыргыз Республикасынын спорттун чебери деген наам алышат. Ошондой эле биз финалга чыкканга берилбейт, Финалга чыгып биринчи, экинчиге күрөшүп биринчи орунду алган балбанга берилет. Экинчи орундарга азырынча классификацияда каралган эмес. Ошондой эле хан кошойдун турнири өтөт бизде жылга.
эл аралык мелдеш. Андан биринчи орунду алган балбандар дагы ошол Кыргыз Республикасынын спорттун чебери деген наамга ээ болушат. Ошондой эле дагы бир турнирибиз бар. Ал былтыркы жылга чейин Спартакиадада өткөрүлчү, 4 жылда бирден. Анан Манасиада деп ат коюлган. Ошол Манасиадада алган балбандар ошол спорттун чебери деген наамга ээ болушат. Анан быйылкы алгачкы ири турнирби же хан кошой дүйнө Кыргызстан чемпионатына чейин өтчү эле? Азыр биринчи мына Кыргызстан чемпионаты өтөт, андан кийин календарный пландын негизинде биринчи Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтөт. Андан кийин хан кошойдун турнири биз буну күзгө жакын сентябрь, октябрларда өткөрөбүз. Анан Азия чемпионаты тууралуу, Азия биринчилиги тууралуу сөз болуп калды да. Буга чейин кыргыз күрөш боюнча Азия биринчилиги өтө элек, биринчи жолу өткөн атабы? Мына Кудай буйрса, кыргыз күрөшү биз Кыргызстан ичи менен эле чектелип келген балбандар. Ошо кыргыз күрөшүнөн Азия биринчилиги же дүйнө биринчилиги деген мелдештерибиз өтчү эмес. Мына быйылкы жылдары ошо эл аралык аренага чыгып, эл аралык федерация түзүлүп, башка 30га жакын мамлекет менен кол коюушулар жүрүп, биздин ошол президентибиз Ырыскел Ишембаевич Арабия өлкөсүнө барганда дагы ошо Америка биздин кыргыз күрөштү көрүп алышып, кыргыз күрөшкө кызыгып, анан Америкадан, Конгодон жана башка мамлекеттерден дагы ошол кол коюушуларды жүргүздүк, Кудай буйрса. Анан быйыл бисмилла деп Кудай буйрса Кыргыз Республикасында биринчи жолку Азия биринчилигин өзүбүздөн өткөрөлү деп турабыз. Андан кийинки мелдешти Индия сурап атат, Пакистан сурап атат, башка мамлекеттерге анан кийинки планда өткөрөбүз Кудай буйрса. Өтө жакшы. Демек, кыргыз күрөшү буюрса жакынкы жылдардан баштап мындай дагы өзүнүн кулачын жаят деп айтсак болчу экен да. Мына ушул эл аралык деп сөз кылып калдыңыз. Демек, ушул жерде Белбо Качкынбаев мырза, сиз айтсаңыз, мына январь айында Москвада экинчи ирети турнир өттү. Бул Россиянын турнири, кыргыз күрөш боюнча Россия Федерациясынын турнири болду. Ошол тууралуу сөз кылсаңыз да. Assalamu alaikum көрүүчүлөр, барыңыздардан Алла разы болсун. Бул Чыңгыз Айтматовдун турнирине карата экинчи жолу өттү. Аябай жакшы 90 жылдыгына карата быйылкы жыл 13 январда аябай жакшы жогорку деңгээлде өттү. АК бир аз салым кошкон биздин бияктагы кыргыз күрөшүн федерация жааматына ыраазычылык билдиребиз. Ушул моментте айтып, анын президенти Ырыскелди Ишембаев байкеге ыраазычылык билдиребиз. Ар бир формасын көзөмөлдөп берет. Ошол жердеги ижарасын төлөп берет. Иван атында Яргин деген зал болгон, ошону төлөп берет. Жакшы өттү. Ошону жогорку деңгээлге дагы ушу байкелерибиз менен тыгыз байланышты иштешип, ошо дагы жогорку деңгээлде өткүзөлү деген ойлорубуз бар. Ошакта аны өткөзүүнүн себеби Чыңгыз атабызды унутпай ошокто жүрсөк дагы. Бияктан спорт тренировка кылып жүрүшүп, жашоонун шартына байланыштуу мигрант болуп, ошо Москвага кетип калган мекендештерибиз көп, жаштар. Ошолорду спортко чакырып, ошакта да коргол жүрбөй, спорт менен машыгып, көздөгөн максатына жетүү. Дагы бир планыбыз бар, ошактан дагы бир официалдуу түрдө ачыш керек болуп атат. Биз да каттоодон өтүп, бүт федерациянын каттоодон өткүзүп туруп, анан кийин биз да ошондой жанагындай турнирлер өткөндө жанагындай корочкаларды ошактан берип баштайбыз да. Жаңы эле байке суроо бересиз го, Байрамбек байке, ошондой корочкаларды алып бергенге ошондой укуктарды алалы деп турабыз. Ошого азыр аракет жасап атабыз. Жакында эле Кудай буйруп фестиваль болду. Показательный приемдорду апарып көрсөттүк Кыргызстанга. Татар күрөшү, тажик күрөшү болду. Ошолордон айырмасы, кыргыз күрөшүнүн айырмасы эмне дегенде, ошол жерге апарып формаларды кийгизип, көчмөндөрдө кандай болгон болсо, ошонун айырмасын көрсөтүп бердик. Эми бул азыр каралып атат. Эгер ошо кароодон өтүп калган болсо, комиссиядан Кудай буйрса, эмки турнирлер өтүп бара турган болсо, ошо комитеттен, Россиянын комитеттен ошондой жерге биздин кыргыз күрөшү ошол жерге кирип өтүп турат да. Айрда улуттар арасында Россияда бир-эки турнир өтүп турат экен. Ошого Кыргызстандын атынан ошо кыргыз күрөшү кирип турат да, Кудай буйрса. Ошондо бир топ өлкөдөн катышты. Иван Ярыгин аренасында болду ошол жакта. Турнирде бүт жактан Тажикстан келди, Өзбекстан келди, татар туугандар келди, ошолор келишти. Монголдордон бир аз катышты, чоң кестерде.
Анда эрежелер кадимкидей ошол кыргыз күрөшүнүн ооба, эрежелери. кыргыз күрөшүнүн эрежесинде бүт көчмөндөрдө кандай өткөн болсо формаларын бүт ошондой. Айырмасын дагы ошол татар күрөшү менен айырмасын белгилөө түрүндө ошондой эле өткүзүштү. Биздин кыргыз күрөш ошондой деп. Дагы кыргыз күрөшүнө ыраазычылык федерацияга айтып кетерим, мурунку күрөштү карасак кандай эле дейсиң да. Азыркы күрөш кандай даражага өскөнүнчү, бул аябай кубандыруучу нерсе да. Ошон үчүн бекем ынтымакта ушуну көп көтөрөлү деген ойдобуз баардыгыбыз. Бул уюштуруу жагы дагы жанагы эрежелер баары демек жаңы деңгээлге чыккан экен да азыр. Жаңы деңгээлде бүттү жаңы деңгээлде биз күрөш жүргөндө биз күрөш жүргөндө башкача күрөш болчу да. Биз бул күрөштү күрөшкөнбүз. Биздин учурда мындай нерсе жок болчу. Вообще башкача болчу да. Азыркы спорттун көтөрүлгөнү даражасы аябай кубандырып турат бизди. Азыр международдук турнирдин Азия өтөт деген кандай кубанычтуу нерселер да. Мир өтөт дегендер кыргыз күрөштөн. Ошол жамаатка аябай ыраазычылык билгизебиз кыргыз күрөштүн. Ошондо мына Россияда турнир өттү. Ага кыргыз күрөшүнүн толук эрежеси Кыргыз күрөш федерациясы уюштуруп атат. Анан башка өлкөнүн, мисалы үчүн ошол Татарстандан келген, Өзбекстан, Тажикстандан, Россиянын өзүндөгүлөр алар башка белбоо күрөштөрүндө жүргөн балбандар, э. Анан алар келип кыргыз күрөшүнүн эрежеси менен күрөшө берет да. Күрөшөт. Менде мындай бир кызыктуу суроо пайда болуп кетти да. Сиздин өзүңүздүн атыңыз белбоо экенине байланыштуучу. Ошо сиздин атыңызды белбоо деп ким койду эле? Мүмкүн келечекте ушул белбоо күрөшүн дүйнөгө таанытат деп койсо керек дейм да. Менин атымды атам койгон, өзүм атам. Буну деген менен мурун бир байкем, эки байкем, эжем бар экен. Экөө бир жумада удаа кайтыш болуп кеттир. Анын түшүнө сыр болуп кирип ушул атты коюптур да. Белбоо деп бирок көп адамдын оюна келбесе керек. Балам атын белбоо коем депчи, ошол атам ошентип сый кылып койгон экен. Демек бели бекем болсун деп. Жакшы тилейсиң. Ошентип мына демек Россияда турнирлер өтүп баштаптыр. Андан сырткары мына Кыргызстан чемпионаты жакында өткөнүп атат. Андан сырткары Азия биринчилиги чындыгында биз дагы аябай кубанып турабыз да. Мына ушундай бул кыргыздын улуттук оюну дүйнө жүзүнө таанылып өрсө деп. Ал эми мына ушул улуттук оюндарда ийгилик жаратканда биздин балбандарыбыз болуп турат, биздин мырзаларыбыз. Мына көчмөндөр оюндарында сен эки ирет чемпион аталдың да. Мына 2014-чү, 2016 жылдары. Ошондо атаандаштардын деңгээли кандай болду эле? Ал жактагы ошол өзүңдүн сезимиңди айтсаң да, биринчи ирет көчмөндөр оюндарында чемпион болгондо кандай сезим болду эле? Биринчи иретте жакшы эле болгон. Мисалы көп мамлекеттер келген. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандар көп күчтүү мамлекеттер келди. Ошолорго эми баягы биз өзүбүздүн кыргыз күрөш болгондон кийин эмебизди берген жокпуз. Баары жетти вестен жетүү тең чемпион болду. Кийинки 2016 жылы дагы адамдагы өсүш болду. Адамдар мисалы 40 мамлекет болсо, кийинкиде дагы 10 мамлекет кошулгандай болуп, жанагындай көп мамлекеттер көп келди 2016-да. Адан дагы жети вестен жетүү тең чемпион болдук. Ошо Кыргыздын кыргыз күрөштү ошол жактан күрөштүк. Эми дагы өссө, өнүксө. Анан 2018 күрөш алган жокпуз, бир аз травма болуп. Жаратка байланыштуу. Эми буюрса бул Азия чемпионатына даярданып атабыз. Кудайым буюрса. 55 килограмм салмакта. 55 килограмм. Атаандаштык өтө күчтүү болуш керек 55-те. Атаандаштар бүт эле мамлекеттен өздөрү даярданып келген балбандар, тандалып келген балбандар. Кыргызстан чемпионатында делечи. Анан ошол көчмөндөр оюндарын ала турган болсок, ошо финалда кайсыл өлкөнүн балбандары менен беттештиң? Кайсыл өлкөнүкү негизи күчтүүрөөк? Негизи финалда Казакстан күчтүү, Өзбекстан күчтүү. Мен 2016-да Россиян менен күрөштүм. Россиянын белбоо күрөшү боюнча жакшы күчтүү балбан экен. Ошо менен күрөшүп, экөөбүз 2-1 эсебинде келет, андан кийин Тушеге өзү басылып калган. Ошодон чемпион аталганбыз. Бул 2016-жылы. 2016-жылы. 2014-тө кандай болду эле финалда? 2014-тө экинчини алгам. Ада өзүнүн залыбыздан Сүйүнбеков Насипчан ошого отуруп койгом. Ада экинчи месени алып, андан кийинкиде 2016-да чемпион болгом. Ал бул Кыргызстан чемпионатында же көчмөндөр оюндарында? Көчмөндөр оюндарында. Мен көчмөндөр оюндарында сени эки жолку чемпионго деп, ошондо бирөөсүндө күмүш, бирөөсүндө алтын медаль. Бирөөсүндө күмүш, бирөөсүндө алтын алгам. Жана ошондо эле мына Бектуркан, сен 2016-жылы чемпион болдуң.
кайсыл салмак категория? 84. 84 килограммда. 84 килограммда бир топ эле күчтүү балбандар бар да. Негизинен Кыргызстандын ичинде деле эл аралык деңгээлде алсак делечи. Ошол чемпион болгондо кандай атаандаштар туш келди эле сага? Бизде атаандаштар өтө күчтүү. Мындайча айтканда биз Кыргызстанды утуш өтө кыйын бул жерде. Кыргыз күрөштө 7 областта тең кыргыз күрөшү боюнча күрөшүп машыккандар көп өтө. Эң биринчи 2014-жылы чемпионатка катышып утулуп калганбыз ал жерден. Ал убакта биз 18 жашта болчук. 18 жаштаган көчмөндөр оюндары биринчи жолу бизде өткөнүнө байланыштуу ошо көргөнү барганда ошо алдыбызда жана досторубуз, акелерибиз алдыбызда өткөндө, биз да ушундай жерде күрөшсөк болот эле деп биз ошол жерде сыймыктанып койгонбуз. Арадан 2 жыл өтүп 2016-жылы чемпионат болду. Ал жерде өтө атаандаштар күчтүү болду. Кудай буйруп, ал жерден чемпионатыбызды утуп, көчмөндөргө жолдомо алдык. Ал жерде агайларыбыз көчмөндөргө даярдады. Ал агай ушул жерде Майрамбек агай даярдады, Автанил аке даярдады. Көптөгөн агайлар бизди даярдады ушуда эми көчмөндөргө. 2016-жылы көчмөндөрдө финалда түркмөн балбан менен чыктым. Ал түркмөн балбан өтө күчтүү болду мен үчүн. Кудай буйруп, аны өзүбүздүн ыкмабыз менен утуп алдык. Финалга чейин чарчап калган жоксуңбу? Негизинен бир күндө эле бүтүп атты, же 2-3 күнгө созулду? Бир күндө бүтөт. Бир күн мурда рейс болуп. 3-4 беттеш өткөрдүк. Биринчиси монгол балбан менен күрөштүк. Орус балбандары бизге азыр эң мындай күчтүү атаандаштар бул казак, өзбек, тажик, орус, көптөгөн мамлекеттер, монголдор айрыкча күчтүү болот. Ошон менен финалда түркмөн балбан менен чыктым. Ошо анан азыр болсо мына Кыргызстан чемпионаты өткөн турат. Аз эле күн калды да. Силер даярданып, салмак кууп, даяр болуп бүттүңөрбү же азыр машыгуулар жүрүп атабы? Азыркы учурда данный момент бизде вес кууп, же машыгуунун үстүндөбүз, катуу машыгып атабыз. Анткени 2018 чемпионатта утулуп калганбыз. Ошондуктан ошо азыр машыгуунун үстүндөбүз. Буюрса, иншалла. Сен даярдыгың кандай азыр чемпионатка? Мен даярдык жакшы эле, Кудайга шүгүр. Травмадан кийин 1,5 жылдай тренингге калгам. 2016-2017ден кийин. Кайсыл жериңен жарат алдың эле? Белим менен омурткадан кирип жатам. Эми азыр Кудайга шүгүр мына 5-6 ай болуп калды, жакшы даярданып. Агайларыбыз жакшы даярданып атат. Ошол биринчиден ошо агайларыбызга терең ыраазычылык билдириш керек. Ошо агайларыбыз жок болсо, бизге себепкер кылып койгон ошо агайларыбыз. Агайлар жок болсо биз өзүбүз менен өзү чыгып кете албайбыз негизи. Ошо агайларга терең ыраазычылык, ушинтип жакшы даярдап салмак кууп атабыз. Азыр биз 11 килограмм кууп атабыз. 11 кило салмак кууйсуң. Ошондо 66-67 килограмм болуп 55ке түшөсүң. Мен өзү негизи бир 67 килограмм болчумун, азыр 55 килограммга даярданып жүрөм ушу кезде. Анарбаев Автандил агай ушу тренерибиз бияктан ушу жакшы эмелер менен, режим менен вес куудуруп жакшы эмесин кылып атат. Ошо айта кетчү, биринчи тренерлерибизди айтып кетиш керек. Айылда жүргөндө да машыкканбыз. Кичинекей чагыбыздан баштап эле тренингге кылып келе атабыз кыргыз күрөштө. Бапышев Мурат агай деген агайыбыз бар, биздин биринчи тренерим. Окууну бүткүчө ошол агайда жакшы ийгиликтер жараттык. Экинчи тренерим бияка университетке тапшырган Осмонбеков Азамат агай. Ал жактан да жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, көчмөндөрдүн оюндарына ошо даярдаган. Мына азыр Анарбаев Автандил агай ушу даярдап, азыр жакшы буюрса. Ошондо Кыргызстандын чемпионатын утканда кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болот? Азия чемпионатына катышканга, дагы кайсыл эмелерге? Кыргызстан чемпионатын биринчи утсак, Азия чемпионатына деп ошондой болуп атат негизи. Же бул өзүнчө каралат? Мына сизге кайрылсак да, мына Майрамбек агай айтсаңыз. Бул жанагындай Кыргыз Республикасынын спорттун чебери деген наам берилет, чемпион болсо. Андан сырткары бул Азия чемпионатына жолдомо болуп эсептелеби же ал өзүнчө тандоо туруп өзүнчө өтөт? Биздин
федерациядан чечимибиз бар, өзүбүздөн чогулуп бизди федерацияда бир киши чечпейт, баары ынтымактуу кеңешип бул жерден кеңешкенде биз ар бир мелдешке балбандардын катышканына биз бал коебуз да. Ошол балды топтоп туруп, анан ошонун негизинде биз чемпионат Азияга, чемпионат мирге жолдомо беребиз. Жана упайлар чогулуп рейтинг түзүлө турбайбы? Рейтинг түзүлөт. Ошонун негизинде да. Бул жерде ар кандай кошуп мүмкүн да. Мисалы үчүн чемпионат Кыргызстанды утуп коюп, калган мелдештерге катышпай жүрө бериши мүмкүн, же болбосо жаракат алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ар бир мелдешке катышкан ошонун өзүнүн баланын даярдыгын, чебердигин карап туруп, ошого жараша биз чечим чыгарабыз. Демек, стабилдүү келе жаткан балбандарга мүмкүнчүлүк болот экен да, стабилдүү ийгилик жаратып келе аткан. Анан ушул кыргыз күрөштүн көпчүлүк көрөрмандардан уксак болот да, мындай кийимдери аябай жагат да. Кыргыз күрөштүнчү ушул кантип азыркы кыргыз күрөштө кийилип жүргөн кийимдер, ошолор кантип иштелип чыгып азыркы деңгээлге жетти? Жакшы суроо бердиңиз. Бул ошол калыстардын формалары, балбандардын формаларынын ар биринин өзүнүн чечмелениши бар. Бул баягы биз кыргыз күрөшү деген бул спорт негизи өзү элге жакшы маанай тартуулоо. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды сактоо. Ошонун баардыгы биз колубуздан келишинче ошону сактаганга аракет кылдык. Эң мындан күрөштө дагы бир айта кетчү, бул пайгамбарыбыздын сүннөт деп айтабыз биз дайыма, сыймыктан айтабыз. Анткени пайгамбарыбыз өзү күрөшкөн үчүн кимде-ким пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн тилсе, ал 100 шакирттин соого берилет деп, биз бул дин акыретте пайда боло турган бир күрөштүн түрү деп туруп, анан биз ошол Манаста жана сиз айтып кетпедиңизби, ырсаптарын, ошондогу Манаста хан Кошой атабыз менен хан Жолой экөө көрүшүп атпайбы, эки хан. Ошо жолы көрүшкөндө, экөөндө тең көрүшкөндө ошо Кошой атабыздын ушундай алып экенин, дөө экенин билсек болот. Ханыкей апабыз Манас атабызга шым тиккен. Алдын ала шым тиккен, ал кезде териден жаргак шым тигип туруп, капталына ичке жанагындай бел боо менен тартып койгон. Ошол баягы Кошой атабызга кийгенде ошол шым эки капталы мындай тилик болгон деп айтылат. Анан биз ошол жана кандагай, кандагай шым, ооба. Азыркы бүгүнкү заманбап материал, айрылбаган материалдар менен тиктирип, ошол Кошой шым деген ат менен балбандар кийип жүргөн бүгүнкү жанагы капталында оюлары бар, эки тилиги бар, кийимдердин баары тең. Бул ошол биздин Кошой атабыз кийген шым да. Анан шариятка да ылайыктап биз ошол киндик жаба тургандай кылып, өйдө жагын бийигирээк кылып жасаганбыз да. Ошондой эле калыстардын кийгени, мисалы үчүн бизде башка спорттун түрүнөн айырмаланат, башка бир да спортто андай чыкпайт. Биздин кыргыз күрөштө калпак менен чыгат калыстар. Анткени адам өзү калпакты кийгенден кийин бул баягы өзүбүздүн ата бабабыздан келаткан биздин баягы мурасы. Ошону кийгенден кийин баягы жоопкерчилик деген пайда болот. Калыстык кылганга аракет кылат колунан келишинче. Ошон үчүн баягы биз калпакты, биз калпакка бул сыймам эле карап, ошон үчүн биз баягы калыстарга дагы баары тең калпак кийгенге биз чечим ошондой кеңешмеде кабыл алганбыз. Андан тышкары калыстардын кийген кийимдеринин формаларында да кыргыздардын ар бир ою өзүнүн чечмелениши бар. Ошол чечмелениши менен биз ар бир оюну отургузганбыз. Аркасында мисалы үчүн бүркүттүн элесин түшүргөн оюлар, капталдарында ынтымактуулуктун, биримдиктин чечмелениши келтирилген оюлар, ушулар менен түшүргөнбүз. Бул баягы биздин мурунку буга чейинки президентибиз Өмүракунов Эмиль Сүйүналиевич президент болуп турганда бизге ошол тапшырма берген. Биринчи орунда ошол ата бабадан келе жаткан салтты бузбай, ошол нерселерге көңүл буруп, анан биз белбоодо айтып кетпедиби? Анткени белбоо бул Кыргызстандын көп жолку чемпиону, буга чейин бул 2000-2001 жылдары күрөшүп спорттун чебери, атага чыккан балбан болчу. Анан кийин мигрант болуп Россияга барып, ошол жерден да
баягы өзүнүн патриоттук сезими менен чуркап максат белбоо деген баягы биз тең курактуу балдарыбыз. Булар чуркап ошо залга балдарды машыктап жүрүшөт. Анан ал убакта бизде баягы улуттук баалуулуктарга көп маани берилген эмес. Акыркы күндөр ошондой биз ар бир эрежени дагы Манаста окуп, Манаста Кошой атабыз жанагы кайсы ыкмаларды колдонгон, кандай ыкмалар менен чапкан, чычканакта ярагыш бүткөн бою тарамыш деп келет. Ошонун ыкмалары кандай болгон, анан Манаска келип кайрылып атышпайбы? Иш чалмайың бар эле, иштен чалып алып бер депчи. Ошол ыкмалар баары биздин кыргыз көчтө, ошол ыкмалардын баары колдонулат да. Анан азыр жанагы токонек деп коебуз кыргызчасын, орусчасы отбив деп коет. Ошол ыкманы деле көп башка спорттун түрлөрүндө көп колдонулган эмес буга чейин. Ошол кыргыз көчтө бизде аябай көп сейрек кездеше турган ыкманын бир түрү да ошол дагы. Анан ошондо жанагы кийимдерине кайрыла турган болсок да, мисалы үчүн башка спорттун түрлөрүндө мындай кыска чолок шым менен чыгып эме кылып атышпайбы? Чыгып негизинен бул кеңири эреже ошондойбу же эреже мындай тоскоолдук кылбаган да. Кыргыз күрөштө болсо ошол мына тизеден ылдый, бир тойлек ылдый түшүп турат, мисалы үчүн. Андан сырткары айттыңыз, мына бул жакта киндикти дагы жаба тургандай, бул жагда бийик болуп турат депчи. Ушуларды кантип чечим чыгардыңыздар эле башында ушундай болгондо? Эмне үчүн мисалы үчүн кыска кылып тизеден өйдө болгон жок да? Бизде мен сыймыктанып айтып кетишим керек, дагы бир өзгөчөлүк бар. Мына Кудайга шүгүр, кыргыз күрөштүн курама командасынын балдарын биз көлдө башкы машыктыруучу болуп турганда тарбиялап көлдө жүрдүк. Баары намаз окуган балдар, намаз окушат, адеби акылактары жакшы. Ошондой эле бизде дагы бир айта турган мына биздеги калыстар, машыктыруучулар баары тең намаз окуйт. Бүт баары намаз окушат. Ата бабабыз деле намаз окуп келген. Ошол эле Манаста багымдатын окунуп, эр токунуп, жөнөп кетти эр Манас деп. Бүгүнкү күндө эле жанагындай башка бир нукка буруп атышат, бирок бул Манастан баардык нерсени алсак болот, ошол эле динди алсак болот, ошол эле спортду алсак болот, ошол эле жана интеллектуалдык оюндарды, ордо, чүк атыш, ушулардын баарын алсак болот. Анын сыңарындай ошол кыргыз күрөшүндө дагы биз шымдарды шариятка ылайыктап, пайгамбарыбыздын сүннөтү айтып кетпедимби? Ошон үчүн баягы пайгамбарыбыздын сүннөтү болгондон кийин эртеңки күнү биз Кудай астына барганда жооп берип калбагыдай болуп, ошон үчүн биз шариятка ылайыктуу кылып, тизеден ылдый шымдар жабыла турган кылдык. Анан ошол киндиктерди жабыла турган кылып, ошол балбандарга биз ошондой шарт түзүп беришибиз керек да. Анткени ошол биздин колубузда тургандан кийин, ошол бойдон калып кете турган болсо, анан кийин өзгөртүш кыйыныраак болуп калат да. Ошол мына кыргыз күрөштүн мисалы үчүн эрежелери дагы өзгөрдү да. Акыркы убактарда азыркысы мисалы үчүн Белбөө мырза да айтып кетти, биздин убакта мындай мүмкүнчүлүктөр жок болчу деп. Биринчиден турнирлердин саны аз болгон, экинчиден чындыгында эреже деле жанагы 30 секунда тууралуу жана сөз кылып аттыңыздар да. Ушул азыркы эреже тууралуу айтып өтсөңүз да, кандай эрежелер колдонулат, убактысы канча, упайлар кантип берилет? Мурунку эрежелер шахматтык эреже деп койчу, баягы бир жолу утулуп же эки жолу утулуп деле кайра финалга чыгып кете берсең боло тургандай система болчу да. Азыр андай жок, азыр дүйнөбүз бүт, дүйнөбүз баары алдыга жылыш жасап, жаңы эрежеге өтүп, олимпиадалык система деп коет. Бир утуласың, утулганда ал эч качан финалдык беттешке чыга албайт. Ошондо 3-чү орун үчүн күрөш алабы? 3-чү орундук үчүн ээрчип барып күрөш алат да. Анан ошондой эрежеге биз да өттүк. Бул биринчи жетишкендигибиз. Андан кийинкибиз ар бир эрежеде биз эрежени мурунку эрежелерге кайра тактап алып келип, ошол ыкмаларга жакындаттык десек болот. Анткени жанагы мен дайыма айтам, дагы айтайын. Ошол Кошой атабыз менен Жолойдун күрөшүндө дагы үстү жылаңач экени айтылып турат. Анткени Кошой атабыз 85 жашка чыкканда күрөшөт атпайбы? Жолой хан болсо, ал жаш болгон, жана сиз айткандай баскан жери аң болгон деп баягы өзүнүн баягы дөө экендиги, бул чындыгында өтө дөө балбан экени айтылат Манаста. Анан ошол жерден баягы Кошой атабыз менен Жолойдун күрөшүндөгү
бул үстүнөн жылаңач экендиги билинип атат да. Анткени бул жерден баягы Кошой атабыз карап калгандыгына байланыштуу дене мүчө кичине өзүнүн калыбынан кетип калышы мүмкүн. Ал жерден баягы жолой дөөнү Манаста сүрөттөп атат. Бул жаш болгон да. Жаш болгондугуна байланыштуу ошол жана экиинин карасаң 2 жашар баладай, эки төштүн этери керген кеңир таладай, кол билегин карасаң карып калган чынардай деп баягы сүрөттөлүп турат. Мунун баягы балбан экени, баягы өзүнүн баягы формада кез экени билинип турат да. Ошон үчүн баягы биз демек ошол убакта үстү жылаңач болгон, үстү жылаңач болгон да. Анан кийин баягы сүрөтчүлөр үстүн кийгизип тартып ийишкен, ошо менен интернетке кетип калган же башка бир нерселер болгон, ошо менен өзгөрүүлөр болгон да. Чыныгы тарыхта үстү жылаңач болгон. Демек кыргыз күрөшүн ошол убакыттан бери колдон келишинче сактап калганга аракет кылдыңыздар, бирок заманбап жаңы эрежелер кирди да, ошондо убакыт чегерилди. Ал убакта мисалы үчүн андай убакыт болгон эмес да, ошентип олтуруп азыркы деңгээли чындыгында кыргыз күрөштүкү өтө жакшы деп айтсак болот. Бирок негизи белбөө күрөшү өтө көп өлкөдө бар. Белбөө күрөшү ошол эле казак күрөшү, өзбектөрдүн өзүнүн күрөшү, тажиктердики өзүнчө, татарлардыкы, андан сырткары бизде Кыргызстандын өзүндө эле алыш күрөшү бар, мисалы үчүн. Ошолордун баарынан бир жагынан кийими менен айырмаланат. Калыстардын кийими жалпысы элечи, дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Эрежелерден айырмаланат. Бизде күрөш ошол эле айтып атпаймынбы, жанагы Манастын убагындагыдай кичине эркин эреже каралган. Анткени бир кол курда болуш керек. Башка күрөштүн түрлөрүндө эки колду курдан кармайсың, болду чыгарбайсың, күрөшө бересиң да. А бизде болсо бир кол курда болот, бир колду кое берип, колдон кармап ыкма жасасаң болот. Ошол эле буттар менен чалмайларын жасасаң болот. Эркин күрөш. Ошондой эле ыкмалардын көп түрү да бизде кездешет да, чем башка күрөштүн түрүндө. Ошондой эле бизге жанагы кыргыз күрөшкө башка мамлекеттер аябай кызыктуу дегенибиздин дагы бир далили бул баягы кызыктуу, элге жага турган ыкмалар бизде көп кездешет. Ошондуктан кыргыз күрөшүндө, жана ошо 92-тен баштап барды иштен чалмай, сырттан чалмай негизи эле чындыгында албетте. Буюрса кыргыз күрөшү кадамында карыштап, дала ийгиликтер жаратат деп айтсак болот. Эми мына биздин балбандардан сурагым келет да. Азыр бир эле кыргыз күрөш боюнча чыгасыңарбы же башка спорттун, белбөө күрөшүнүн бардык түрлөрү менен деле чыга бересиңерби дейм да. Силердин ушул күрөштөн тапкан кирешеңерби же ушул күрөш менен силер өзүңөрдү багып, мындай финансы жактан дагы бутка турса болобу дегендей. Мисалы үчүн бизде той күрөштөр толтура, көп болуп турат. Ошол сыяктуу да, бул кыргыз күрөшүнүн артыкчылыктары кандай? Негизи кыргыз күрөш көп эле күрөш бар. Азыр мурункудан караганда азыр көп эле күрөш бар. Алыш күрөш бар, белбөө күрөшү бар. Негизи кыргыз күрөштөн жана сиз айткандай күрөшүп эле тамак кыла албайбыз. Анткени бирдей болуп калат. Кээ биринде ар кандай убакыт болуп калат. Бир күн эле туруп эле машина уткан күндөр болуп калат. Ошондой жакшы жактары бар кыргыз күрөштүн. Жакшы, мисалы той айыл тармактарда жакшы тойлор өтүп турат, жакшы чоң байге акчалары сайылат. Эгер ошол жактан жакшы ийгиликтүү алсаң, жакшы эле байгелүү орундарга ээ болобуз. Кыргыз күрөш менен эле чеке кебизден баштап эле кыргыз күрөш менен күрөшкө элебиз. Андан тышкары дагы кыргыз күрөшкө ылайыктуу белбөө күрөшү, ошол менен жана белбөө күрөш барбана поясак деп коет. Ошого мисалы досубуз чемпион мир болуп келген. Биз 2017-жылы Түркмөнстанга азиатскийден ал жактан чемпион болуп келгенбиз. Ошондой жактары кыргыз күрөштүн жакшы жактары бар экен, анткени белбөө болгондуктан 3-4 витке кетип калып атабыз. Демек ушул боюнча кадимкидей карьера жасаса болот, кыргыз күрөш аркылуу жалпы белбөө күрөштөрүнө. Сиз айтып кетсеңиз да, ушул кыргыз күрөштө жүргөн балбандардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар негизи? Анткени канчалаган жаш күйөрмандар азыр бизди көрүп ошолор үлгү алгысы келет. Мен деле ушул Кошой балбандай, ушул ата салтын улагым келет, азыркы балбандардай депчи. Кандай артыкчылыктар бар? Кыргыз күрөшүнүн артыкчылыгы Кудайга шүгүр жакшы эле, анткени биздин кыргыз күрөшүнүн балдар айтып кетпедиби, кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатын утушу оор. Бирок ошо бул чемпионатты уткан биздин балбандарыбыз белбөө күрөшү боюнча жанагындай дүйнө кубогу болобу, дүйнө биринчилиги болобу, Азия биринчилиги болобу барып күрөшүп, ошол жактан ийгилик жаратып
келген балдарыбыз бизде көп да. Анткени ошол эле жана Кожобеков Нурбек дагы бүгүнкү күндүн баягы кошомкулу деп коебуз биз аны. Көптөгөн байгелерди алып, ошол эле белбоо күрөшү боюнча жеңиштерге жетип келатат. Дүйнөлүк универсиададан дагы Кыргызстандын желегин желбиретип келген балбан. Ошол биз бул баардыгы тең биздин кыргыз күрөштүн курама команданын балбандары. Ошолор барып, ошо Кыргызстандын намысын коргоп келип атышат. Ошо Нурбек Кожобеков мисалы үчүн көчмөндөр аламы деп Сауд Арабияда Эриаттын жанында болбоду. Camel Fest деп төөлөрдүн фестивалю жана анын алкагында көчмөндөр аламы деп. Ошол жакта дагы чемпион болуп келди, Нурбек Кожобеков. Ооба. Сиз барып келдиңиз ошол жакка. Биз катышып келдик. Кыргыз күрөшү ошол биз ошол жакта калыстарга башка калыс болдук. Чындыгында өзүңүздөр көрдүңүздөр, кыргыз күрөшүнө балбандардын баары тең баягы биз ойлогонбуз. Ар бир 10 күрөштүн түрү болду. Ар бир мамлекеттин өздөрүнүн күрөшү болду да. Ошо 10 түрүнөн чемпион болгондор улуу күрөш деп улам кала берет. Биз ойлогонбуз, кыргыз күрөштө мынчалык көп дөөлөрдүн калып калганын биз кыргыз күрөшкө ошол таразага биз абсолютный болду, бияқта тараза болгон жок. Каттоо жүргүзүп атканда ошол катылып жаткан дөбө балбандардын чыкканы биз үчүн аябай таң калыштуу болду. Ал Нурбек үчүн деле бир мындай таң калыштуу болду болчу экен, анткени алар баягы кыргыз күрөшүнө күрөшөбүз деп башка күрөштөрдү күрөшпөй атайын калып күрөшкөндөр чындыгында болду. Кыргызстандан барган биздин жердештерибиз баары тең барып балет этишип аябай кызуу өттү. Анан чоң өзүнөн бир 30 килограмм, 40 килограммга чейин оор салмактагы башка эркин күрөшү болобу же жүздө самбо күрөштөрү боюнча азыркы убакта Азияда мирде биринчи номер болуп жүргөн балбандар да катышпай койгон жок. Катыштылар. Ошолордун арасында ошолорду утуп, баягы өзү жоопкерчиликти алып, Кыргызстандын желбирегин желбиретип келди десек болот. Анткени Нурбек үчүн бул күрөш аябай оор болду да. Бир жагынан оор болду, экинчи жагынан мына ушул кыргыз күрөштү дүйнөлүк аренага алып чыгып, ал жактан сырткары, андан сырткары ошол кыргыз күрөш менен алектенсе кандай болорун Нурбек Кожобеков аркылуу билсек болот деп айтсак дагы бир жагынан туура болчудай да. Анан эми убактыбыз дагы бир топ байкалбай өтүп кетиптир. Эми жыйынтыктоочу сөздөрдү берсек да, кимден баштайлы? Келиңиз, Белбо мырза. Биз ошол кыргыз күрөштүн салымын кошуп аткан байкелерибизге, агаларыбызга, чоңдорубузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Үстүдө чоңдорубуз дагы кайдыгер карабай, ушул кыргыз күрөштүнгө кайдыгер карабай салымдарын кошуп, колдоосун көрсөтүп берип, мынакей Азия өтүп атат, жакында мир өтүп атат. Москва жергезинде дагы ошол кой деп жөн жатпай, ошол жакта жаш балдар тренировка кылып атат. Ошо биздин да чоңдорго да кайрылып кете турган нерсе да. Ошоларда күрөшүп аткан балдарга стипендияларын которуп берип, аларда кандай деген кыйынчылыктар болуп атат, өздөрүнүн убактыларын колдонуп атат. Ошолорун көтөрүп берип, ошолор бир жакшы мамиле кылып койсо жакшы болот эле да спортту. Эмне дегенде кыргыз күрөш деген сөз улутка байланыштырып атпайбы? Мисалы үчүн башка спортту, мисалы үчүн кыргыз көкбөрү деп айта албайт, кыргыз тогуз коргол деп айта албайт. Кыргыз күрөш деген уже кыргыз деле эстетет да. Ошон үчүн чоңдор кайрылып кетүү нерсе ошол. Биз дагы Москвада жүргөндө, мисалы үчүн Чолпонбай Түлөбердиев деген бар. Кудай буйруса официалдуу түрдө каттоодон жакында өтөбүз. Өткөндөн кийин ошону официалдуу түрдө Чолпонбай Түлөбердиевдикин бул байкебиз айткандай международный турнир, чоң турнир аренада алып чыгайлы деп отурук да. Ошол жакта Воронежге барып, ошо шаарда, ошол жерде да кыргыз күрөш болуп атат. Агаларыбыз кылдырып атат. Ошолорду өткөнгө салымдарын кошсо деген ойдобуз да. Чоң рахмат. Жана биздин балба мырзаларга берсек, мына Бекзат, Бектуркан. Кыргыз күрөштүн өнүгүүнө ушу салым кошкон акелерибизге чоң рахмат. Кыргыз күрөштү биз мурун айылда жүргөндө ушу акелерибизди карап, биз да ушинтип кыргыз күрөштө ушинтип чыксак болобу эле деп, биз да Кыргызстан чемпионатын утсак болот эле деп кыргыз күрөштү күтүп, ушинтип чоңоюп, ушул кыргыз күрөш менен эле айыл жергесинде биз мат жок болгондо жана эмеде жерде эле күрөшүп эме боло бергенбиз. Бияка келип азыр современный болуп матта агайларыбыз да ошол жерде бизди даярдаган, айылда даярдаган Акматов Сагындык, бияктан даярдаган Осмонбеков Азамат, Аманов Санжа, ушу бизди алдыга сүйрөгөн агаларыбызга чоң рахмат айтып кетким келет. Анан дагы өзүмдүн бир туугандарыма, ата энеме чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Досторума да. Чоң рахмат. Биринчиден ошо кыргыз күрөштү алдыга таанытып сүйрөп аткан ошо агайларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биз да ушинтип
деп айта алам. Себеп көрүп койгон ата энебизге чоң рахмат. Ушул ата энебиз ушу жакшы жолго тарбиялап, анан кийин агайларыбызга жана айтып кеткендей эле тренерлерибиз, үч тренерибиз Топуш Мурат, Досмуев Азамат, Анарбаев Автандил. Ушу агайларыбызга, бир акелерибизге чоң терең ыраазычылык. Анткени акелерибизди көрүп биз өзү отобуз. Жана айтып аткан агайлар айтып аткандай эле Кожобеков, Нурбек, Аманов, Санжар, ушундай эле көп акелерибиз күрөшкөндө биз ошолорду көрүп сыймыктанчубыз. Эми биз дагы эми ошолордо күрөшсөк деп алдыкы келе аткан Азия чемпионатына жакшы даярдыктарды көрүп атабыз. Буюрса иншалла. Буюрса ийгиликке жеткиле деп биз да тилеп кетели. Мына Майрамбек мырза, сиз жыйынтыктап койсоңуз. Сиздерге да рахмат. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик боло берсин. Ушундай жакшы маанай тартылган передачаңыздар дайыма үзүлбөй боло берсин. Биз сиздерден ыраазыбыз. Ошондой эле элге дагы, эл журтка да биз кааларыбыз. Эч качан оорушпасын. Алла таалам кыргыз элине жамандык бербесин. Жаштар баары тең ошол жүрөгү кыргыз деп, элим деп, журтум деп, кыргыз күрөшүм деп соксун. Спорт менен машыксын. Жаман атын өчкөр арак менен тамекиден алыс болушсун. Келечегибиз кайсы мамлекеттин келечегин көргүн келсе, ошол мамлекеттин жаштарын кара дейт. Кудай буйрса биздин жаштарыбыз мындан дагы көбөйүп, кайсы эле спорттун түрү болбосун ошол менен машыгышып, жакшы сергек жаштардан болсун. Чоң рахмат, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына алтындай убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип кенен талкуу жүргүзүп бергениңиздер үчүн. Мына урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөр, ошентип спорт тайм берүүсү соңуна келип жетти. Биз мына кыргыз күрөш тууралуу кенен сөз кылдык жана ошондой эле студияга келген конокторду эсиңиздерге салып өтөйүн. Мына Майрамбек Атабеков, Кыргыз Республикасынын кыргыз күрөш боюнча вице-президенти, ошондой эле Белбок Ачкынбаев, бул Россия өлкөсүнүн кыргыз күрөш федерациясынын убактылуу президенти жана ошондой эле Бекзат Тынчтыкбек уулу, бул көчмөндөр оюндарынын чемпиону, ошондой эле Бектуркан Кожомуратов ал дагы көчмөндөр оюндарынын чемпиону болду. Чемпиондор бизде конокто болду. Мен болсо сиздер менен коштошмокчумун. Спортты сүйүңүздөр, спорт менен болуңуздар. Мен Эркин Абдуллаев болдум силер менен. Саламатта калыңыздар.